Азаттық Ньюс, Бишкектегі студияда мен Жазгүл Егембердиева. Саламатсызбы? Ушул тапта дерлик жети жаран президенттикке ат салуу ниеттерин билдиришти. Бул арада парламенттин спикери алмашты. Канатбек Исаев Кыргызстан партиясынан президенттикке көрсөтүлгөнүнө байланыштуу төрагалыктан кеткени жарыяланды. Анын ордуна Талант Мамытов келди. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев эми Садыр Жапаров бийликтин толук пакетине ээ болгонун билдирди. Канат Исаевдин спикерликтен кетери сыр эмес болчу. Буга чейин депутаттар арасында ага ишеним көрсөтпөө тууралуу демилге көтөрүлгөнү маалым. Ал өзү да парламенттеги төрагалыктан кетип, президенттик мелдеште бактысын сынап көрүүнү чечкенин билдирди. Кечүүнү биздин партиялаштар мени президенттикке талапкер катары жылдырышты. Бизде дагы ошол президенттик шайлоого катышып, биз дагы аракет кылсак деген ниетибиз менен аттанып жатабыз. Демек биз дагы мен партиянын жетекчиси катары, жогорку кеңештин төрагасы катары президенттин милдетин демек аткара албайм. Жаңы турага Талант Мамытов болору да буга чейин көшөк артында айтылып келе жаткан. Эми Республика Ата-журт фракциясы анын талапкерлигин көрсөтүп, тийиштүү комитетте колдоо таап, акырында дээрлик 100 добуш менен шайланды. Бирөө гана каршы болгон. Алгачал бир катар суроолорго жооп берди. Мен бардык жоопкерчиликти түшүнүп турам. Албетте оңой болбойт. Жалпы бир эле кыргыз эл эмес, жалпы дүйнөлүк коомчулук карап турат. Талант Мамытов жогорку кеңештин имаратын оңдото турганын айтып, ал эми аны курчаган тосмону алдырып салуу керек дейт. Коргонгон сайын эл мындайча айтканда тура эмес жүрөт. Коргонгон сайын бизди ошол забор сактап калганыбыз жок. Сактабайт дагы. Менимче бүгүн ошол процессте кече күнү Садыр Нуркожоевич менен чогуу отурганда Садыр Нуркожоевич бир сөзүн айтты. Ошол агуйдун заборун алып ташташ керек депчи. Мен ошол идеяны колдойм, урматтуу депутаттар. Депутат Зарылбек Рысалиев шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга негиз болгон 3 партия жаңы ак үй салып бериши керектигин билдирди. Алар 3 партия. Кыргызстан партиясы Талант Турдумамбетович баратат. Мекеним Кыргызстан партиясы Биримдик партиясы. Биримдик партиясы. Ошол 3 партиядан депутатка баргандарды, ошолорду катышкандардын баарын алып туруп, ошолордун эсебинен жанагы ак үй деген 3 жыл өрттөндү. Ошолордун эсебинен бир жаңы ак үй салдырып албайлыбы? Кандай дейсиңер? Талант Турдумамбетович, сизге биринчи наказ ошол. Сиз калыстыгыңызды ушундан текшересиз. Калыс болсоңуз ушундан көрөсүз. Рахмат. Ошондой эле бүгүнкү жыйында жогорку кеңеш борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнө Акылбек Сариевдин талапкерлигин жактырды. Ал 2010-2011 жылдары БШКнын төрагасы, 2002-2008 жылдары мүчөсү болгон. Бирок баарыбыз туура түшүнүшүбүз керек. Бул жерде биз 2013 миллионго чейин бизде жаран катышат. Жыйындын соңунда жаңы спикер экс төрага статусундагы кесиптештери Канат Исаев менен Дастан Жумабековго калпак кийгизип чапан жапты. Мыктыбек Абдулдаевке да сарпай кийгизмек экен, бирок ал бүгүн келген эмес. Вице-спикер Мирлан Бакиров Мамытовдун 6-чы чакырылыштын аягына чейин иштеп беришин каалап, 4-чү чапанды өзүңүз кийип калбаңыз деп кошумчалап койду. Урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Арсбекович, урматтуу Канат Кедейханович, мен дагы пайдаланып ийгилик каалап кетем силерге. Талант Турдумамбетовичиңизге ийгилик болсун. Ошол 6-чы чакырылыштагы бекилген төрага катары аягына чейин иштеп бериңиз, эми 4-чү чепкен болбосун, мындан ары. Ошо жыйынтыктап жакшы болсун. Урматтуу депутаттар. Талант Мамытов азыркы бийликтин башындагы Садыр Жапаровдун жакын үзөңгүлөшү экени маалым. Депутат Өмүрбек Текебаев муну эске алып, эми Жапаров бийликтин толук пакетине ээ болгонун айтты. Мамытов азыркы президенттин милдетин аткаруучунун креслосун кайтаруу үчүн келбегенин эскертти. Бул мен айткандай креслонун кайтаруучусу эмес, мыйзамдуулуктун сакчысы болуш керек. Кыргызстандын кызыкчылыгынын сакчысы болуш керек. Өкмөттүн ишин көзөмөлдөп багыт берип турган органдын жетекчиси болуш керек.
Жаңы спикер Талант Мамытов ким? Талант Мамытов президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаровдун саясаттагы эң жакын санаалаштарынын бири. Ошондой эле жаңы шайланган төрага парламенттин соңку 2 чакырылышында депутат болгон. 2010 жылы Ата Журт партиясынын тизмеси менен шайланган, 6 чакырылышка Республика Ата Журт партиясы менен келген. Ал эми соңку 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо Кыргызстан партиясынын тизмесин толуктаган. Анын лидери Канатбек Исаевди жандап жүргөнү менен 5-6 октябрдагы төңкөрүлүштөн кийин Садыр Жапаровду колдоп чыкты. 2012 жылы Талант Мамытов, Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаровтар Бишкекте Кумтөр алтын генин мамлекеттештирүү боюнча митингке чыгышкан. Анда Ташиев жон топ адам менен Ак үйдүн тосмосун ашып өткөн болчу. 3 саясатчы тең мамлекеттик түзүлүштү кулатууга аракет кылган деген айып менен ар бири 1,5 жылга эркинен ажыратылган. Бийликке Садыр Жапаров келген соң 7 жыл мурдагы бул факт боюнча жаңы чечим чыгып, 16 октябрда жогорку сот үчөөнү тең актады. Талант Мамытов тууралуу дагы бир кызыктуу факты бар. Стамбулда өлтүрүлгөн Айеркен Сайматиге байланышкан Азаттыктын иликтөөсүндөгү маалыматтарды текшерүү боюнча депутаттык комиссияны жетектеген. Анын корутундусунда Райымбек Матраимовдун ысымы бир да жолу аталган эмес. Талант Мамытов муну тергөө купуялыгы менен түшүндүргөн. Тергөө купуялыгы бар. Бизден ошондой өтүнүш болгон. Тергөө купуялыгы болгондугуна байланыштуу, 6 кылмыш тергелип атканына байланыштуу ушул маселени тергөөнүн жыйынтыгы менен чечим чыгаруу жөнүндө маселе болгон. Биз ошондуктан чектелгенбиз. Алдыдагы конституциялык реформага ылайык парламент депутаттарынын жарымы бир мандаттуу, жарымы партиялык система менен шайланышы мүмкүн деген нормага эл өкүлдөрү үн катышты. Күн мурун президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров парламенттин партиялык система менен шайланышын туура эмес деп баалаган болчу. Ал эми депутат Канатбек Исаевдин пикиринде бир мандаттуу системаны Кыргызстан буга чейин эле башынан өткөргөн. Ал тургай 2005 жылы дал ушундай ыкма менен өткөрүлгөн шайлоонун жыйынтыктары нааразычылык туудуруп биринчи революция менен аяктаган. Канат Исаевдин айтымында Кыргызстандын келечеги үчүн партиялык системаны сактап, аны оңдоп түзөө керек. Жок дегенде жарым системасы одномандатный болсо, жарымдан жалаң байлар келет, жалаң олигархтар келет. Анткени округтар автоматтуу түрдө чоңойот. Жок дегенде 80 миңдик округтар болот. Элестеткөлө 80 миңдик округтан колунда жок адам эч убакта депутат болууга мүмкүнчүлүгү болбойт. Бара барып, түндүк түштүк маселесин, регион бөлүнгөнүбүздү, уру болуп бөлүнгөнүбүздүн баарын жокко чыгара турган, жөө турган бул партийный система экен. Эгерде мен мисалы Чүйдөн, бирөө Нарындан, бирөө Оштон, Баткенден болсо, ошол региондун гана кызыкчылыгын сүйлөп турат да. Эмкиде дагы ошол региондон добуш алайын. Эл партийный системадан чарчады, тажады дейт, бирок аны эч ким сурам жолоо кылган жок да, кандай пайызы тажады. Үгүт иштери жүрөт да, референдумга чыккандан кийин мына азыр эле Канаткейде канча өзүнүн көз карашын белгисип кетпеди, ошондой үгүт иштери жүрүп, элге сунушталгандан кийин эл өзү тандасын да. Анан кийин эл тандагандан кийин ошо багыт менен мамлекеттик саясий, экономикалык жол жүрөт. Депутат Өмүрбек Текебаев да өлкөнү башкаруу системасына токтолуп, мамлекетти толук президенттик тутумга өткөрүүгө каршы экенин билдирди. Азыр айтылып аткан президенттик моделге барсак, 30 жыл артка кетебиз. Европада 38ге жакын өлкө бар, бир дагы президенттик система жок. Мурунку СССР деген өлкө бар, бизде 9 өлкөсү парламент өттү, 6 өлкө жарым президенттик өлкөлөр. Бул Түркмөнстан, президенттик деп койсо, Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан. Биз ошолордун катарына барып турабыз деп атабыз. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов Өмүрбек Бабановдун форумдун имаратына аны премьерликке көрсөткөн партиялардын макулдашуусу менен барганы боюнча билдирүүсүн төгүндөдү. Депутаттын айтымында митингке катышкан партиялардын бул тууралуу кабары болгон эмес. Сулайманов ошондой эле техникалык премьер-министрликке талапкерлигин Өмүрбек Бабанов өзү сунуштаганын айтат. Биз сунуштагандан бери өзү чуркап жүрүп, мен премьер болот элем, мен абалдан чыгарып кетет элем деп өзү чуркаган. Аны бизге азыр айтып атат. Ошол эле мезгилде бир белгилей турган нерсе, аны эч ким форумга бар деген эмес.
Атамбаев менен сүйлөшүп митинг анда чык деп эч ким айткан эмес. Ал өзүнүн жасаган иштери. Ошону азыр башкаларга оодарып салып, судан курк чыгып кетейин деген өзүнүн позициясы окшойт деп түшүндүм. Жардамчыңызды жөнөткөн жок белеңиз, Ага чейин бир күн мурда сүйлөшүү болгон, түнү менен сүйлөшүүлөр болгон жаштардын арасында. Мени да түнү менен ойго түшкөн, Өмүрбекти да ойго түшкөн, Өмүрбекти Бабановду таба албай атабыз деп, анан анын үйүнөн тургузуп чакырышкан. Бул менин оюмча 6 эмес 7 болсо керек. Ошондой сөздөр болгон. Ал жерде жана координационный советтагы сүйлөшүүлөр болуп аткан. Саясатчы Өмүрбек Бабанов азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасында бир нече партия анын өкмөттү жетектеп берүүсүн суранганын билдирген. Ошондой эле митингде Атамбаевке барары боюнча бардыгынын маалыматы бар болгонун кошумчалаган. Эртең мененки таңамал саат 5-те Алтынбек Сулайманов атайын өзүнүн жардамчысын жиберип, жана Жоодар деген жардамчысы бар экен. Атайын үйгө машинени жиберип, бизде телефондор жооп бербесе, менин аяшымды ойготуп, ал мени ойготуп, биз сөзсүз түрдө тез чогула калалы деп, мынакей сизди күтүп атабыз деп, саат 8-де, 8-деби, 7-деби жанатка чакырышкан мага. Ошол жерде Алтынбек Сулайманов болгон, Тилек Тактагазиев болгон, Клара Сорункулова болгон, Жоодар Шадыканов болгон, дагы бир топ башкалардын тилектештери болгон. Анан ошондо алар сунуштады. Биз көрдүк кандай экен. Келиңиз баарыбыз биригип сизди премьер-министр кылалы деп ошондой сунуш болду. Алтынбек Сулайманов айтты, аны болсо спикер кылалы деди. Тилек Тактагазиев, Клара Сорункулова менен сүйлөшкөндө бул жөнүндө ачык айкын сүйлөшкөнбүз. Мен мындайча айткам алар менен. Мен азыр мына Атамбаев чакырып атат, Атамбаев менен сүйлөшөм. Анан кийин бирге ушинтип чыгып аянтка бирге келебиз деп туруп. Ушундай болгон сүйлөшүү. Алар жок. Атамбаев менен кошулбайбыз. Сиз болсо бизге эле келиңиз. Ушундай эле неметесизсе, анда мен бул кадамга барбайт болчумун. Жалал-Абад облусундагы иш сапарында эл Садыр Жапаровтан Кытайга карызды төлөө жолдорун сурашты. Жапаров мигранттар, жеке ишкерлер банкка Кытайдын карызын төлөө боюнча атайын эсеп ачып жатканын, 2-3 күндө бул маселе чечилерин айтты. Ошондой эле ал жергиликтүү бозумчак алтын кенин иштетип жаткан Kaz Minerals бозумчак алтын комбинатын кайрадан иштетүү маселесин көтөрдү. Жапаров алтын компаниялардын ишинин токтоп турганын элдин же инвесторлордун күнөөсү эмес, өкмөттүн катачылыгы катары белгиледи. Жергиликтүү элден чет элдик кен компанияларынын ишине 4-5 ай тоскоол болбой турууну өтүндү. Азыр иштелип чыгып атат специалисттер тараптан. Бая концентрат катары чыгарып кетпей, биздин өлкөдөн ташып кетпей. Ушу биздин өлкөдө эле переработка кылып, анан готовый продукцияны алып чыгып кете тургандай кылабыз. Концентрат чыгарып кетүү боюнча, мындай ташып кетүү боюнча биз бөгөт коебуз. Буюрса ушул өзүбүздүн ичибизден, анан ошондо биз толук көзөмөлгө ала алабыз да. Бирок ошол эле мезгилде инвестордун да кызыкчылыгы болуш керек. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун эжеси Райкүл Жапарованы Польшадан экстрадициялоо боюнча өтүнүч кайра жиберилген эмес. Бул туурасында башкы прокурор Курманкул Зулушев алгачкы басма сөз жыйынында билдирди. Эске салсак, Бишкек милициясы Райкүл Жапарова эл аралык издөөгө жарыяланганын ушул жылдын башында маалымдаган болчу. Ал 2007 жылы Максим Бакиевдин көмөгү менен Ысык Көл Инвест банкты тартып алган деп айыпталып, сыртынан 10 жылга соттолгон. Буга чейин Ички иштер министрлиги Польшадан кармалган Жапарованы Кыргызстанга экстрадициялоо маселесин карап жатканын билдиргени менен ал кайра бошотулган болчу. Экс-вице-премьер Эркин Асрандиев жакында эле Райкүл Жапаровага байланыштуу иш боюнча шеги бар экенин айтып, мындан улам жаңы бийлик менен иштешүүдөн баш тартканын жар салган. Польша Республикасынын Адилет министрлигине дипломатиялык каналдар аркылуу аны өткөрүп берүү тууралуу суроо талап жөнөтүлгөн. Азыркы тапта жооп күтүлүүдө. Ал эми ИИМдин жана УКМКнын мурдагы жетекчилери Кашкар Жунушалиев менен Орозбек Опунбаевтердин кайда экени белгисиз. Зулушев эгер алар 5-6 октябрдагы тополоңдо ордун таштап кеткени аныкталса, иш козголорун айтат. Мындан сырткары мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевке айыбы угузула электигин айтты. Эске салсак, 5-6 октябрдагы тополоңдон кийин өзүн элдик башкы прокурор деген Сыймык Жапикеев ошол кездеги президент Соронбай Жээнбеков менен Матраимовторго, Мухаммедкалый Абылгазиевке жана Асылбек Жээнбековго карата коррупция боюнча кылмыш иши козголгонун билдирген. Абылгазиев пандемия убагында
Эки премьер-министр эгер күнөөсү болсо жазасын алыш керек, анткени ушул окуяга булардын кандайдыр таасири бар да жеткилген болчу. Bir sutkada koronavirus derilik 500 kişiden anıktaldı. 4 kişi kaza oldu. 100'den aşık adam оор абалда. Саламаттык сактоо министрлиги октябрь айында митингтердин, чогулуштардын, той топурлардын көптүгү сасык тумоонун күчөшү менен COVID-19 вирусу да арбыганын билдирген. Ал эми депутат Тазабек Икрамов илдеттен каза болгондорду жерге берүүдө эч кандай санитардык нормалар сакталбай жатканын айтты. Элдер оору ушунчалык бир күчөп атат. Bir айылдан 3-төн 4-төн адамдар өлүп атат. Бирок бүгүнкү күнү ошонун бардыгын ачыкка чыгарбай 2 адам же 3 адам деген бир ушундай маселелерди коюп атат. Ошол эле элдердин кайрылуусунда оору менен, коронавирус менен ооруган адамдарды больницадан түз эле мүрзөгө алып барып көмүшкен. Бүгүнкү күнү андай кылбастан ал адамдарды үйүнө алып барып, ал жердеги канча башка адамдарды дагы коркунучка салып, ушуну башкарган эч ким бир мындай адам болбойт да. Бүгүн дагы кандай окуялар болду? Алдыда кыска дайджестте таанышып алыңыз. Президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров кызматын 14-ноябрга чейин өткөрүп берет. Бул туурасында ал регион телеканалындагы маегинде билдирди. Мыйзамдуу бийлик органдары калктанбай. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттик шайлоого катышпайт. Бул арада саясатталуучу Бакыт Бакетаев президенттикке талапкер болуш үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арыз даярдап жатканын Азаттыкка билдирди. Facebook'тагы суроолорго түз жооп берип жатып, Балбак Төлөбаев Бишкек мэриясынан кызмат сурагандарга өтүнүч менен кайрылды. Эң негизгиси биз убактылуу иштейбиз. Дагы айтып атам, жаңы борк кеңеш келгенге чейин ошон үчүн ар кандай саясий топтор мэриянын ичине кирип алып, тигини коюп бергиле, муну коюп бергиле, биз минтебиз дегениңерди азыр кичине кое турсаңыздар, шайлоо мына апрелде жергиликтүү кеңештин шайлоочулары болот. Ошол убакта Кудай буйруса партия менен утуп келип, мэриңерди да, вице-мэрлерди да, акимди да дайындап аласыңар. Билим берүүдө стандарттан чыгып, башка модельди түзө алабызбы? Министр Алмазбек Бейшеналиев кесиптештерин ойлонууга чакырды. Жашоосунда алдында чыгып аткан кыйынчылыктарды чечүүдө критикалык ойлонуп атабы? Кыйынчылыктардан чыкканга жөндөндүүбү деген маселелерди ойлоп көрдү. Ошол жогорку окуу жайларды бүтүрүүчүлөрүбүз рыноктун талаптарына жооп береби? Кесибин эффективдүү колдонобу? Ошо менен өзү баягы экономиканын не деп коет? Атаандаштыгында өзүн актай алабы? Айыл чарба тамак аш жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев социалдык тармактагы колдонуучуларына жаңы жылга чейин ишинин алгачкы жыйынтыктары чыгарын билдирди. Учурда тармактагы ишти тездетиш үчүн санариптештирүү жүрүп жатат. Санарип айыл чарба деген бир платформа даяр болуп атат. Жакында аны дагы силер менен бөлүшөбүз. Бишкекте 3 эркек балдар төрөлдү. Алардын апасы болгону 21 жашта. Бүгүн алар төрөтканадан чыгарылып, уулдарга Садыр, Жапар жана Нуркожо деген ысымдар берилди. Бүгүн жана эртең Бакен Кыдыкеев атындагы театр Sky Woman ак каранын күрөшү аттуу уникалдуу премьерага чакырат. Картина рухий балуулуктар жоголуп бара жаткан азыркы дүйнөнү ачып берет. Ушул жана башка жаңылыктар менен биздин веб-сайтыбыздан жана соц тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк таанышсаңыз болот. Сиз Азаттык Ньюс жаңылыктар программасын көрдүңүз. Эфирде мен Жазгүл Эгембердиева болдум. Кайрадан көрүшкөнчө.